Эми Кудай жерге түшүп келбейт экен, периште жерге түшүп келбейт экен, мезгили келгенде ушундай бир адамды даярдап ишин кылдырат экен. Менин тарыхыма сиздер карабаңыздар. Өзүңөрдүн да тарыхыңарга карабагыла. Тарых бир күнбү, миң күнбү, бул өткөн күн. Керек болсо ал сизди тарбиялап келди. Ошондуктан ар бирибиздин тарыхыбызга карабай, могу табыгы илимге карайлы. Могу пендечилик жашоонун жарыгы өчтү. Куту ушту. Мына жайлоодо деле кут учуп калса мал токтобой калгандай. Эми дагы бир үйдө этап өсүш керек. Мына азыр биз көрпендеге айланып алдык. Азыр эмне кылыш керек дегенде адам этапка өтүп, ушу жаныңар чыныгы дүйнөдөн келип, чыныгы дүйнөгө кетерин билип, ана мына чыныгы күчтөр жерге түштү. Азыр чыныгы дүйнө үчүн аракет кылыңыздар. Ошондо бул чыныгы улуу сыпат кыргызда болгон, Кудайдай кечиримдүү болгон, калыс болгон, тең көргөндү теңирим жалгаптыр деп тең бөлүшкөн, арбайлык, периштелик сыпатты кыргызда болгон. Мына бир аксакалга бир айыл баш ийген, себеби улуу сыпаты болгон, сөзү орундуу болгон, батасы өгүштүү болгон, назары өгүштүү болгон. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, улуулукка гана кайтып кутуласыздар. Сиздердин маданиятыңыз улуулук өткөн кезде ошого жараша саясат болот. Улуу кыргыз жаман сөздү оозанса, куту качат. Мына ызылда уруш болсо эмне болот? 40 күн периште качат. Улуу кыргыз ууру кылса, 10 эсе чыгым тартат. Улуу кыргыз жаман адам келсе, жакшы сөз айтып узатып коет. Улуу кыргыз жалган айтса, жакырчылык болот. Ушу жалганчылыктан, уурулуктан, жаман сөздөн чыгып өзүңүздөрдү таанысаңыздар, сиздерди каражат, касиет, периштелер байырылайт. Сиздер азыр ушул улуулукка калыптанып, адамзатты сактап калыңыздар. Өзүңүздөрдү таанысаңыздар, дүйнөдөгү пенделерге периштедей, улуттарга умайенедей, Кызыр атадай керектирсиздер. Ошон үчүн мынау табыгый мыйзамдын, Кудай мыйзамынын өкүлү менмин, башка багытыңыздар жок.